Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн жумушка чыгып атам. Жумушка чыгаардын алдында мурунку видеодо айтып кеткем. Видео регистратор заказ берип койдум. Кийинки видеолорду Кудайым буйрса, мурункудай кылып, клиенттин түшкөнүн, чыкканын, клиент менен болгон ортодо болгон баягы ситуацияларды, конфликтный ситуация болобу же кандай ситуация болсун, баардыгын киргизип берип турам депчи. Видео регистратор келиптир бүгүн. Ошону алдым. Ушуну установкасында бир сыйра бир кыскача көрсөтө кетейин дедим. Главный эмнесин. Эми муну машинага установка кылганын, машинага тартканын, анын көрсөтүп деле кереги жок го дейм да. Аны баарыңар эле билесиңер да, бул жерде анын кыйынчылыгы деле жок. Неме кылып эле кошот, прикуривательге эле кошосуңар. Эгер навсегда вечный кылып, мындай профессионалдуу кылып кошом десеңер, анда электрика бар коштурсаңар болот. Могул жерде светке улаштырып, электриктер кошуп берет. А так, мунун өзүнүн жана прикуривательге эле кошуп кое турчу, как зарядка катары эле кошуп койсо болот. Так, бычак жок экен, муну бычак менен ачыш керек болуп атпайбы? Анан ушунун главный мунун кошкон жагынан көбүнчөсү кыйналып аткандар неме болуп атат? Телефонго кошконун. Телефонго приложениясын скачивать этип, ошону через Wi-Fi кошулат бул телефонгочу. Кантип кошобуз деп менден сурагандар көп. Баягы бир волна болду го, баягыдачы, мындан бир 2 ай болуп калдыбы. Видео регистратор тим эле күнүгө бир 10-20 адам чалып менден видео регистратор кандай алабыз, кантип кошобуз деп. Мынакей 70 майы менде мурунку ушул эле видео регистраторум мурунку Зикрде калып калган. Зикрде жүрөт ал. Бул менинки мурункум 70 майы M200 болчу. Бул болсо 70 майы M300сын алдым. Экранга коюп коем. 5100 рубль ушундай калдым. Бул деле тигинден эч бир айырмасы жок. Кайсы жагынан айырмасы бар экенин билбейм, эми көрөбүз. А так ошондой эле. Мынакей ичин ачканда мындай. Муну салондун ичине коем муну. 2 камерасы менен алсаңар болот. Кичинекей камера салонду тартат, чоңурагы экран менен көчөнү тартат. А менде чоң көчөнү тартканы бар. Именно ушу салонду тартканым берки Зикрде калып кеткен. Ошону эми муну коем, коюп телефонго кантип кошот, кандай кылат, ошону силерге көрсөтүп берейин алдыда. Линия ачып койдум. Азыр жаңы эле походу заказ алып, заказдын ортосунда эле муну кошуп коем. Оңой эле, мунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Ошол достор, бүгүн бир сменада кандай смена тартып берем билбейм, толук эле сменаны тартып берем. Анан бүгүн жумуш кандай болот экен байкайбыз достор. Ошол видеону көрүп байкап туруңуздарбы? Дагы алдыда бир кандайдыр бир жаңылыктар, кандайдыр бир маалыматтар болсо силерге кененирээк айтып берем. Так достор, жана видео регистратор койгонго жетишпей калдым. Видео регистраторду установка кылып баштасам эле биринчи заказ берип салды. Улица Паршина 10-ке келдим. 2685 рубль. 28 минутада. Азыр эми ушул жактан бул закрытый территория экен. Чыгып туруп, анан неме кылайын. Регистраторду дальше установка кылып улантайын. Туугандар, жана ошондой эле таксист менен коллегаларым. Эгер силер бүгүнкү күндө ишеничтүү жакшы таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, мен силерге өзүбүздүн мекендеш иштеткен жана өзүм иштеп жаткан Альфа таксопаркын сунуштап кетким келип атат. Парктын комиссиясы болгону 2%. Эгер парковый самозанятый болуп иштесеңиз 1%. Ушул парк менен иштеше турган болсоңуздар, путевой лист ар дайым силерге бекер берилет. Азыр көбүнчөнүн лимити түгөнүп, кайсы паркта иштесем деп издеп жүргөндөр көп болуп атат. Ошондуктан мен силерге сунуштап кетем Альфа таксопаркын. Экранда номерлерин көрүп турасыңар, чалып, жазып, кошулуп биз менен чогуу иштеңиздер. Достор, эң главный дагы айта кете турчу нерсе, бул регистраторго мынакей экранга коюп коем. Ушундай гана флешка түшөт, башка флешкалар түшпөйт. Анткени көбүнчө башка эле флешканы алып алып, жана телефонду колдонуп жүргөн же өзүндө флешка же бир жактан флешканы алып алып, ошо флешканы окубай атат, болбой атат деп мага чалгандар көп. Ошон үчүн мен экранга да коюп коем бул флешканы. Ушул флешканы заказ бергиле чогуучу. Регистраторду заказ берип атканда. Азыр флешканы салабыз, андан дальше флешканы салгандан флешканы дальше кандай болчу эле? Азыр чогуу бирге приложенияда кандай болот экен чогуу көрөбүз. Мен унутуп калдым, көп болду уже буну установка кылганыма. Азыр чогуу дальше көрсөтүп бүт чогуу бирге установка кылабыз.
Так, достор, жанагыл эле жерден сразу эле канча бир 5 минуттан кийин заказ берди. Немеге? Детский мирге, центральный центрдагы. 2989 рубль. 28 минутада тоже. И азыр подцепичке следующий заказ бар. Отмена кылалы экен. Азыр эле түшкөн болчу. Бул тоже жана гумдан алат экенмин. Дальше кай жакка барат? Дальше точка Б көрбөй калыптырмын. Кече күнү бир заказды отмена кылып салдым эле, ошондо минус болуп. Азыр могу заказды кылсам анан көрсөтүп баштайт болуш керек. Регистраторду жана видеонун башында айткандай эле ушу видео бүткүчөктү установка кылып полный көрсөтүп берем, достор. Атайын отуруп аны өзүнчө видео кылып чыгарсамбы деген ой бар болчу, но антсем бир 5 минуттук видео болот экен. Негизи ал установка бир 5 минутка жетпеген эле нерсе да. Аны өзүнчө чыгарып, анан кайра экиден бир иш кылып, заодно смена көрсөтүп, и заодно ушундай видео регистратор көрсөтүп кетейин деген болчумун. Ошол, достор, жаман көрбөй турабыз. Атайын кээ бирөөңөр күтүп атсаңар керек, ушу видео регистраторду кандай установка кылат көрүп алайын депчи. Видеонун аягына чейин чыдап турсаңар, бүт көрөсүңөр, шашпай бүт толук көрсөтүп берем. Кече тоже ошо Яндекс Маркеттен авто детское кресло заказ берип кошкон болчумун. Буга чейин детский кресло кошпой жүргөм. Баягыда башында бирөөдөн алып колдонуп жүрүп, ал кайра сурагандан берип, ошондон бери кошпой. Заказ кадимкидей азайып калган. Бул жакта, бул тарифте в основном детский кресло менен да заказдарчы. Анан 2 детский кресло заказ бергем, экранга коюп коем кандай кресло экенин. Бирөөсү кожаный экен, бирөөсү мындай тряпочный. Эки тең кресло, бирөөсү 1-чи категориядан 3-чү категорияга чейин, бирөөсү болсо 2-чи категориядан дальше уже бустер дагы болот. Эки тең эле бустер болот. Азыр 2 детский кресло деп түшүп атат, же болбосо 2 бустер деп заказ түшүп атат, же болбосо 1 бустер, 1 детское кресло деп түшүп атат. Заказ тындырбай эле берип атат. Как эконом класстагыдай эле подцепичке. Тем более мы выходной күндөрү детский тариф менен билесиңер, көп заказ. Ошол Кудайга шүгүр. Ушинтип артынан заказ берип турса эле иштеп турабыз. Кеттик, анда бул заказды дальше жеткиребиз, дальше анан дагы видеону улантабыз. 17 минутада келдик. Мунун 17 минуттан 7 минутасын бир светофордо турду окшойт. Ал жакта бир немени светофор жолду өзгөртүп. Короче, 1924 рубль. Следующий заказ берилик. Может, ушул жерге туруп, азыр могу регистраторду кошуп салат окшойм, да? Биякта жанагындай камералар жок бекен, жок болсо, тиякта висит, артта бар экен фалькондар. Ладно, башка жака турайын, анан ошол жактан кошуп бергенге аракет кылайын. Кеттик анда. Шереметьево келип калдым, 54 минута, 5193 рубль. Өзүңүздөр видеонун алдында азыр көргөндөй эле мен жанагы нерсени видео регистраторду полный установка кылып уже бүт кылдым. Видео аны үчүн жана айтып атпадым беле, полный көрсөтүп берем, полный бүт кылам деп. Видео жаздырган болчумун. Жаздырсам негедир неме болбой калыптыр меники. Телефондон запись экрана кылып, полный бүт приложенияны кантип установка кылып атам, кантип видеолорду скачивать этсе болот, бүт көрсөтүп берген болчумун. Ошонун баары текке кетиптир. Аным сохранять этилбей калыптыр телефонго. Азыр эми Шереметьевода заказ күткөнчө биякта убакыт кенен, азыр билесиңер. Кайрадан дагы бир жакшылап азыр жазып берем. Так, достор, немеге келдим? Шереметьеводан сразу эле бат эле тез эле заказ берди. Где-то 1 саатпы ушундай отурдум окшойт. 5438 рубль. 42 минутада. Неме жакка келдим? Метро Проспект Мира. Ошол жак болуп калат. 5400 бирдемке рубль менен жабылды, эмнеге түшүнбөй калдым. Ушундай, достор. Жанагы нерсени дагы эле кыла элекмин. Анткени Шереметьеводан
билесиңер, киргенде парковкадан ар ким менен сүйлөшүп, ошентип туруп калып, ал жактан кыла албай калдым. Видеону аягына чейин кылып берем. Ошону ойлоп койдум, өзүнчө эле бир видео кылып чыгарсам болмок окшойт депчи. Ошол достор, кеттик, дальше иштейбиз. Кайра обратно Шереметьево келип калдым. Терминал Б-га 5182 рубльга. Саат 11-ден 4 минут өттү. Как раз келдим окшойт, азыр прилеттор башталып, тим эле Шереметьево мондай неметип аткан маалда. Азыр эми бул жактан көп деле күтпөйт болушум керек деген ойдомун. Так что бул жактан заказ алып кайра кетебиз. Ушундай. Рублевское шоссе. Да, спасибо. Шереметьеводан канча бир 10-15 минут күттүм окшойт. Сразу эле кайра заказ берди. Рублевское шоссега келип калдым. 107 дейт. Баасы 4460 рубльга келдим. Мощно. 2 рейс кылдым подряд, аэропортко барып келип. Азыр кайра аэропортко барып койсо, анда вообще эле жумок болуп кетет го дейм. Саат 12-ден 4 минут өттү. 12 чейин канча иштедим? Бир отчет кылып коелу, 23395 дейт. Анын 1,5 миңи кече өкүдөн бар болчу. Ошондо 22.000 иштептирмин. 12 чейин. Саат канчада жумушка чыктым эле? Саат 4-төрдө чыксам керек эле, точно. Эсимде жок ушу. Где-то 4-төр болчу. Анткени бир заказ кылгандан кийин эле уже караң кирип кетпеди. Ошол достор, жумуш Кудайга шүгүр жакшы. Бир заказ калды. 5000 бонуска. Понедельник болуп атабы эми. Алдыда дагы 4 күн бар. Бул неделе 8000 бонуска илинет окшоймун. Көптөн бери бонус ала албай жүргөм, даже 5000 илине албай калган болчумун. Бул неделе жумуш жакшы башталды, Кудай буйрса. Кеттик, ана дальше иштейбиз. Так, достор, жана койдон заказ жок, азыр убактым болуп калды. Жанагы видео регистраторду бир жыйынтыктап коеюнчу дедим. Азыр экранга могул жактан запись экрандын, телефондун экранга коем. Аны ошол жерден көрсөтүп берейин, Өзүңөр мына экранда көрүп турганда эле эң ылдый жагында 70 май деп приложение турат. Мен муну скачивать этип койгом давно эле. Буга чейин колдонуп жүргөм да. Силер болсо App Store'дон же болбосо Play Market'тен 70 май деп жазсаңар эле ушул приложение чыгат, ушуну скачивать этесиңер. Буга киресиңер, киргенде эмне деп, мына плюс добавить устройство. Плюсту басканда бул жактан выбор чыгат. Кайсы видео регистраторду кошосуң депчи. Мына видео регистратор с экраном, видео регистратор без экрана, тоже варианттар. Меники болсо видео регистратор без экрана. Экинчи. Ошону тандайм. Тандаганда бул жакта мына көрсөтүп турат. Подключение к точке доступа видео регистратора деп. Ушуну басканда эле дальше подтвердить. Анан бул жактан Wi-Fi-га кирип атат. Wi-Fi менен кошулат бугача. Wi-Fi-га кирсек, азыр мына 70 май M300 деп үстүндө турган эң ушул меники. Ушуну басабыз. Паролду сурайт. Булардын паролунун баардыгы эле могу без экрананыкы 1-ден 8-ге чейин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 басабыз и подключиться. Азыр подключение болуш керек. Паролду тергенейин эле. Слабая защита дейт. Так. Мына кошулду. Азыр кошула элек. Кошулду. Мындан чыгабыз и 70 майга киребиз. Киргенде нажмите кнопку подтвердить. О, видео регистратордун башында кнопкасы бар. Ошону бир жолу басып коебуз. Бир эле жолу басып койсо все уже. Мынакей. Мына уже мени көрсөтүп атат, өзүңөр көрүп аткандай эле.
больше не показывать, галочканы коесуз да, подтвердить. Мынакей уже. Ушумен болду уже. Мен жана көрсөтүп бергем силерге. Мен видео регистраторду жана күзгүнүн үстүнө койдум. Ошол жерде мына полный салонду алып көрсөтөт. Мынакей. Артында полный көрсөтөт. Эми силер өзүңөрдүн машиналарга ылайыктап кайсы жерге коюп, биринчи ушинтип, могу приложенияны установка кылып, скачивать этип, бүт кошуп алып туруп, анан видео регистраторду орнотконуңар жакшы да, анткени өзүңөр биринчи карап бул жактан, мына могу экранданчы кандай болсо кандай болот экен, бул экранды мынтип чоңойтуп алып, мындай коюп алып, обзор кандай көрсөтөт экен, бүт баарын бир сыйра мынтип карап алып, анан удобный жерге, таза жакшы обзор көрсөткөн жерге өзүңөр коюп аласыңар. Так, мындан эми дальше бул жактан эң үстүндө мына 3 точка турбайбы, оң жакта, ошону кирип ушул жерден анан бир сыйра настройка кылып коесуңар. Бул жерден эң керектүү настройка эмне? Звук при запуске деп турбайбы ал? Мына, ушуну выключить. Ушул бойдон калтырасыңар. Записти включить кыласыңар, бул звукту. Сүйлөшкөн могу звукту жазат. Включить. Бул выключено болушу мүмкүн. Мен анткени жана настройка кылгам, ошол бойдон калыптыр. Дальше. Громкость динамиканы самый низкий коюп коесуңар. Болду ушул эле. Анан формат дата времяны коюп коесуңар. 2024 мына 1-ден 5 мүнөт өттү. Болду. Болду ушул эле настройкалар. Анан могул жерде продолжительность записи 1 мүнөт, 2 мүнөт, 3 мүнөт дегени бар. Мага 1 мүнөтасы ыңгайлуу. Анткени мен постоянно скачивать этип, могу видеого кошом да. Ошого 1 мүнөт, 3 мүнөттүктү скачивать эткенге көп убакыт керек, и көп память занимать этет да. Мага анчанын кереги жок да. Мага 1 мүнөт алып эле жетет. Анткени баягы клиент түшүп аткан, же болбосо бир сүйлөшкөнүбүздө ушундай киргизип атпайм, ошого 1 мүнөт. А силерге 3 мүнөт алып кылып койсоңор болот. Анткени силерге постоянно монтип мага окшоп видео киргизип, скачивать эте бербейсиңер да. Керектүү бир момент болуп калганда эле скачивать эте аласыңар. Ошон үчүн силер 3 мүнөт алып койсоңор туура болот. Болду ошол. Ушинтип кылсаңар болот. Мына альбомго киресиңер. Альбомду больше не спрашивать, подтвердить. Бул жакта уже могу запись болгон видеолордун баардыгы ушул жерде. Монтип альбомго кирип, могу запись кирсеңер, мына видеонун баардыгы, керектүү видеоңорду любой, мына акыркысын алайын мисалы. Азыркыны алдында удалить и скачать деп турат. Могу скачатьты бассаңар эле. Заказ берип атат, новый арбат, нормальный заказ. Скачивается, мына тез эле убакыт ичинде скачивать этилет. Ошол достор, ушундай. Ушул нерсени бир аяна чыгып берип коеюн дедим. Эч кыйынчылыгы жок. Назад басасыңар, мындан ментиптеп подтвердить чыгып кете бересиңер. Болду. Киресиңер, киргенде уже турат мына. Кайра бассаңар эле уже все автоматически кийин уже кире берет. Анын үчүн Wi-Fi эле күйүк болуш керек постоянно, и все. Болду достор. Ушундай. Могу заказ нормальный заказ берди, короткий эле. Бирок 2 точкасы менен экен. Кутузовский проспект мо 3 кольцонун боюна алып барып таштап, кайра новый арбатка алып барып таштайт экенмин. Бул болсо немеден берди. Могул жерде ресторандар бар го. Тараша Шевченкода. Шеф да кайсы ресторандар ошол жерден. Ушул акыркы заказым болот бүгүнкү күнгө. Ушуну бүтүрүп туруп домой кетем достор. Анан эртең күндүзгү жумушка чыгабыз. Так, достор, ушу менен жумушту аяктап атам. Акыркы заказ завершить этейин. 1799 рубль. 15 минута. Немеден жап-жакын эле жер болчу. Украина гостиницадан Звезды Арбатага алып келдим. Ортосунда просто бир точкасы тиги немеге бардык. Кутузовский проспект. 3 кольцонун кире беришинде айланып тегеренип отуруп. Ошо менен бүгүн канча иштедим? Бүгүн мен 1300, 22, 23, 24, 2000 чөкү. 22 иштептирмин. Жана эле 22 иштедим деп аттым эле, 23 почти. Комиссиясын ала элек деп эсептеп коюп турмун. Иш болсо менден 1000 бирдемке рубль кайра обратно снимать этип атыптыр. Эмнеге билбейм. 22 000 бирдемке иштедим бүгүнкү күндүн эсебинен. Линияда өзүңөр байкагандай эле канча 10 саат деп коеюнчу. Где-то 10 саат болдум. Жумуш жакшы болду бүгүн. Негизи эле
мен ушинтип постоянно видео тарткан күнү именно жумуш жакшы болот да. Как будто мен ушу жумушту мактап аткансыпчы. Анан көбү айтып жазгандар болуп калат. Жумуш болгон күндө эле тарта бербей, жок күндө деле тартпайсыңбы депчи. Атайын жок күндө тартайын десем деле жумуш жакшы болуп кетет. Ойлоп коюп, күнүгө эле видео тартып жүрө берсемби депчи. Ошол достор, бүгүн смена ушу менен бүттү. Видео регистратор жөнүндө толук бир силерге жага турган маалымат бердимби, көрсөтүп бере алдымбы билбейм. Иш кылсам монтип жумушка неме болуп жүрүп, өзүнчө бир видео кылып чыгарсам болмок деп кайра ойлоп койдум. Машинага да установка кылганым бүт баарын толук көрсөтүпчү. Бирок видеонун башында көрсөтүп берем дегенден аягына чейин кой эми деп көрсөтүп берүүгө аракет кылдым. Походу жумушту кылганга кылып, походу еще регистраторда билбейм, мунун кыйынчылыгы жок. Мындай любой эле адам баягы мен көрсөтүп берген нерсени толук эле түшүнүп алганга болот. Ошол достор, бүгүн жумуш ушу менен бүттү. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин лайктан бир от души басып койгулачы. Кийинки күндөрү видео көп тартпай, актив түшүп кетти меники. Ошон үчүн лайктан басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар, каналга катталып коюңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда аман эсен болуңуздар.